Assalamu alaikum dostlar. Amansыңарбы? Азыр мен жүк алдым biraz. Ошону жүктөп Жоржияга кетебиз. Менен бирге болуп туруңуздар. Азыр biraz эле жүк бүгүн эми выходной күнгө. Жүктөп атам. Аз эле экен да. Ортого эле жүктөп коеюн. Бүгүн эч кандай кошумча жүк паршал албайм. Ушуну эле жүктөп кетем. Өз негизи кече алышым керек эле, кече жүк болбой калды. Бүгүн алып атам. Бул жакын эле Жоржияга кетебиз. Мен өзüm bilgen анча-мынча нерселерге комментарийлерге жооп бергенче кетебиз. Буюрса, биз менен Жоржияга чейин саякатта бирге болуп туруңуздар. Мына экинчиси ушундай окшоштон 3-өө, анан могу менен 4 экен да. Арка жагына байлап коебуз. Биз азыр Андерсондон Жоржияга чейин километр менен 550 километрдей 300 майл ашыгыраак экен. Ошондой аралыкка кетебиз. Жакын эле. Биринчи күнү деливер кылабыз. Бүгүн акырын айда барып эртең эс алып биринчи күн тапшырып коебуз дагы. Биринчи күнү башка жакка жүк карайбыз, буюрса. Ошондо бул жерде ушундай профилдерди чыгарган, мындай решеткаларды чыгарган, ошондой ишкана экен да, завод экен. Мындай алюминий жука профилдерди чыгарышат экен. Ушундай складтар аябай көп. Жука алюминий профилдер экен. Ар кандай размерде, ар кандай квадрат, кичине чоң маңгарала. Сонун неге тартып атасың деле дебейт, буларчы тартпа деп деле айтпайт. Мына ош экен да, дайындап койгон экен. Чоң склад экен ушул жерде. Экөөнү алып келип койду, үчүнчүсү. Болду, азыр байлайбыз да кетебиз буюрса. Audi A5 кабриолет. Ошо рабочий жаңгы кар айдап жүргөн ушу менен келди. Мына экекиден тартып койдум. Мына жерде тешиги жок экен да, бул жерге батпайт экен. Өдөсүнө кыстарып койдум. Бул профиль ремени кесип кетпеш үчүн пластмассаны коюп, жашына тарттым. Суббота күнү жүк болбойт негизи. Алдаркасы бош, жакын эле жерге кеткен үчүн ушундай эле жүктөп койдум. Эми кетебиз буюрса. Ошо видеону акырына чейин көрүп, видео жакса, жакты деген белгисин басып, колуңардын чоң баш бармагыңарды басып койгула. Анын аңгичеси лайк. Достор, жаан жаап атат. Мен жолдо кетип баратам. Акыры мындай комментарий келиптир да, жанагы тракпас деген атайын трактор жүрө турган приложение качать этип алсаң болбойбу деп, андай бар. Андай менде жүрөбүз. Болгону кээде ал айланып узак жолго салып салат да, анан мына Google Map менен жүргөндө кыскараак жолдорго салат. Анан кээ бирде ушундай кичинекей жолдорго салып коет. Азыр да могу кичинекей эле жолдо кетип баратам. Билесиңер, трассалар бир тараптуу болот, бул эки тараптуу жол. Айыл аралап кетип баратам. Картадан карасам, бир канча километрге кыска экен, мында жолду кесип чыгат экен. Берки трасса айланып барат экен да. Ошон үчүн ушуга салдым. Ушундай кетип баратам. Буюрсам жакын эле 500 километр буну мындай зериккенче эле айдап коебуз да. Эртең бүгүн кечинде жетип, эртең кечке дем алып, биринчи күнү Кудай буюрса жүктү тапшырсак, Жоржиядан анан бөлөк жакка да жүк алабыз. Анан дагы бир аксакал комментарий жазыптыр. Чоң эле киши окшойт. Бияка барганда тилди үйрөнүп бар деп айтып койсоң депчи. Туура, негизи ошол комментарийда кошулам. Бул жака келгенде келем деп аракет кылып аткандар, биринчи тилди үйрөнүп аракет кылсаңар жакшы болот дегеним. Тил билсеңер жакшы да, көчөдө калбайсыңар, жумушсуз калбайсыңар, баардык нерсе келип, тилге келип такалат да. Силер полицейский токтотуп калышы мүмкүн, каяктан келатасың, каяка барасың, жүктү каяктан алдың, машинаңдын документи, өзүңдүн документи деген суроолор болот да. Анан жүккө келгенде да мага окшогондор көп да келгендер. Кайсыл жүктү алып кетесиң, каяка кетесиң, жүктүн кодун айт, номерин айт деген сыяктуу. Эми толгон токой баардык нерсе келип, тилге келип такалат. Ошон үчүн азыр келем деп аракет кылып, күздө жолго чыгам, жазда жолго чыгам дегендер 1-2 айлык болсо да курска чыгып окуп койсоңор. Эми Кыргызстанда ата бабасы айына 3000 сом, 4000 сом болушу мүмкүн. Илгери 2000 сом эле болчу. 1000 сом эле болчу. Кымбаттап азыр жылдан жылга жыл бетер болуп,
кымбаттап кетти. Ошого эң биринчи тил окуп койгула жаштарга айтарым. Тил билсеңер ошончо жакшы. Жумуш ар убакта табылат. Жумуштан кыжалат сарсана болбогула. Америка келбесеңер деле, Европага барсаңар деле тил керек. Кыргызстанга деле канча деген иностранецтер келип атат. Анда деле тил керек алар менен сүйлөшкөнү. Ошон үчүн бул англис тили мировой тил. Орус тили самолетке отургандан кийин эле калат. Бирөө комментарий жаздыр, мен орусча билбейм, Америкага барсам болобу депчи. Россия менен Американы алмаштырып алганго дейм. Орусча билбесеңиз Россияда кыйын, а Америкада орусчанын кереги деле жок. Америкада англисче билсеңиз жетиштүү болот. Бул жакта деле орустар бар, бирок орустар деле сизге англисче сүйлөшүшү мүмкүн. Сиз билбесеңиз аны орусча сүйлөйт. Ошондой толгон токой жумуш иштин бардыгы, жолдогу знактар деле англис тилинде жазылган. Жолдогу знактар. Бардык нерсе тилге байланыштуу. Сизге колуңузга кагаз берсе, кайсы жактан каяка барасыз, кандай жүк, эмне жүк, анын баары англис тилинде жазылган. Ошон үчүн тил сөзсүз түрдө керек. Тил окуп койгула. Канча тил билсеңер ошончо дил билесиңер деп эле ушундай чыгылып тилди окусаңар жаман болбойсуңар. Ошо анан аракет кылсаңар, берекет. Келем дегендер келсеңер. Жаңы эле бир досум чалат Москвада дейт, болбой калды, кызыксыз болуп калды, тузу жок, тамактай болуп калды дегенде майында ушундай айтат да. Анан эми кимгедир жакшы, кимгедир жаман болуп атышы мүмкүн. Дайым ырыскыны чачып койгон, ким Кыргызстандан терип жейт, ким Россиядан, кимдегир башка жактан терип жейт. Дайым кайсы жерге ырыскын чачса, ошол жерден адалдан ырыскы таап жеп аткан болсоңуздар эң жакшы. Көпчүлүгү намаз маселесин сурап калат. Халал эт туурасында кандай деп. Бул жакта мечит, намазкана, халал ашкана, тамак аш, андан мындай көйгөй жок, андан проблема жок. Өзүңдө желание болсо, бардык нерсе болот. Намаз окуган желанияң болсо окуйсуң, эч ким куулабай токтоп окуйсуң. Халал тамак жегиң келсе, барып халал тамак алып жейсиң. Анан жок экен деп эле көрүнгөн жерден алып жей берсең, значит сен аракет кылып алып жебесең, барып ал халал тамак жок экен деген нерсени түшүндүрбөйт да. Сен өзүң аракет кылып изденип таап жеген жоксуң. Алдымда кетип бараткан мына пикап экен, Mitsubishi, эки эшиктүү пикап экен да. Бул жерде пикапты портер айдагандай эле жумушка айдашат да. Ошондо бул жерде портер, лабо жок. Ошонун ордуна ошол пикаптарды айдайт. Эми бул современный портер. Кийин да биз Кудай буйрса бир канча жылдан кийин өнүгүп кетсек, бизде да ушундай пикаптарды айдап калсак. Ошондой бекелер. Жолда кетип баратсам, Walmart деген магазин, Россияда Ашан дегендейчи. Мен мурунку видеолорумду көргөн болсоңар, ушул жака кирип анча-мынча май алмаштырганда май алып, же болбосо продукт алган учурларды көрүп калсаңар керек. Ошондой магазин көрүп калдым, жолдо келе айтчы. Анан кийин азыр ошол магазинге барып, бир аз продукта кыла алайын. Суббота базар дем алышта. Мен жакын эле жерге барам. Тамак пиширип жейин. Газ бар, кастрюль бар, башка нерсе бар. Болгону продукта жок. Бар эле түгөдү. Ошону мына жерден азыр алып алайлы дагы. Андан кийин продукттан алып алгандан кийин анан продукта кылып жейбиз. Жок дегенде жумуртка куруп жейбиз. Жок дегенде жумуртка куруп жейбиз, достор. Мына машиналар менен, фуралар менен кирип алыштыр. Бул жерге өзү киргенге болбойт, анан кечиндеси калып кетем дегендер болуп калат да. Стоянкага барбай ушу жерде эле. Мону служба безопасности келип куурет. Давай жөнөп эле берден стоянкага. Бияка келген колбочуларга депчи. Ошо мына көргөнүңөр ушу Walmart деген магазин. Ичинде арзан. Мындан башка дагы Costco деген жана башка деген продукт саткан чоң гипермаркеттер бар. На кирдик.
Mына жерден bir телешке алып алайын. Россиядағыдай 10 сом деле салбайсың бұғач. Жөн эле жетелеп аласың. Бұл жерде арабаларды чогулткан, анда келескен чогулткандагы мындай bir машинка бар. Ошо менен эле батарейка менен чогултуп коюшат. Мына бул көрдүңөр, жада калса магазин ичинен бери мына байрактар дилип коюшкан. Булар ушу байрактарга аябай патриот керек экен да. Биз азыр продуктка жакка баралы. Мен эстин барында мына жерге туш кирип калдым. Жанагындай алып алайынчы, газ. Газ баллон. Энди газ бар, баллон түгөнгөн, ошо баллон алып алайлы. Жаңа эле кыдырып жүрүпчү, мындай жаа көрүп калдым да. Болгону $400 экен. Бул $300 экен. $230. Мындан сырткары налог болот. Налогсо дүргүс менен экен. Билесиңер, балыктарды көрүп атсаңар керек, интернеттен балыктарды атат. Ал жерде жаанын октору бар экен. Жаа турат. Болгону $23.63 экен. Мындай. Биз илгери жаа жасап ойночу элек. Мындай дагы турат. Мындай жаа экен да. Сонун экен. Yes. Thank you. Кетейин дедим ал. Азыр мен издеп атам, газ таппай атам, что-то газ алайын дедим эле. Ушул жерде болсо керек. Мындай охота кыла турган магазинде эле сатылып атат. Ушунун баасыбы, мунуку эмеспи билбедим, бирок $40. Ушунуку болсо керек, а? Мына карала, мына жакта да турат. Бул ошол нерседе турган мына жерде бычактар, дүргү жана башка. Магазиндин ичинде эле сатылат. Жерден bir жумуртка алып алайлы. Эко. Бизге бирөө эле керек да, эко турбай булар, бардыгы экиден экен. Мынау ичинде 18 штук жумуртка. Мына жерде 3.96 деп турат. Бул жерде 3 деп турат да. Ошо 18 штук алып турайлычы болор. Мен газ таппадым, азыр дагы карап атам. Азыр мына жерден суу алайлы. Мына жерден bir блок суу алабыз. Мына bir блок суу 8 9 ушундай $. Болот. Bir блогунда 40 штук бар экен да. Bir blok суу алабыз азыр. Мына жерден bir мындай сыр алып алайлы, мындай. Сэндвич кылып жегени. Сыр алабыз. Жумуртка алдык. Бул жерде деле эт сатылат, халал депчи, бирок бул жерден албайм. Жазып коюш мүмкүн депчи. Бул жерден балык алабыз азыр. Барып балык шорбасы алабыз. Мына жерлерде балык. Холодильниктерде. Нан саткан отдел. Нандын түрлөрү бар. Могу нан, $1.47 болот да, көрдүңөрбү могу нан. Анын бул $1.78. Өдөдө $1.47 экен. Мына булочкалар бар. Мындай. Мына кесилген бөлкө нан бар. Кесилген. Жакшы. Онда нандар бар атайын. О жакта нан жактан кыйынчылык жок. Нандарды духовкага пышкан нандайлар бар экен. Мына булочкалар. Сэндвич кылып жегени. Мына багет. $2.5 болот экен. Окей. Şu hazır. Biz buna sır menен aябай şirin. Şundan birini alып алайлы. Ama o жерден нан алабыз. Koyup turайлы. Nandan birini alып алсак болот. Кийин да кала беребиз свежий. Мына жерге келдим. Мында пакетте алмалар болот да. Bir paket alma алып алайлы.
Bir paket almalı olayı. Tam nereden? Kartoşka, piyaz. Piyaz da olaylı. Azmacıktan kartoşka alıyoruz. Ama o yerde var ki kartoşka. Ne kartoşka? Kartoşka eкен mi o? Mына жерге сайыздар бар екен мындай. Бұл сайыздар майда атай жуылғанда мындай жесе де болады. Ama ондайлар да бар екен. Мен болса туралғанын эле алайын, мындай. Атайын туралғанынча шорба салғаны. Не алабыз тагы? Ушундай керектүү. Өткөндө мен продукттардын бааларын да көргөз деп суранып атышканда, аны бааларын примерно көрүп атасыңар. Эми бул чөп-чардын баасы да. Bananın basını görgüzeyim desem 1 pound okşayıp 64 cent. Pomidordu görgüzeyim 1 pound $2,5 eкен да. 1 pound'un 450 gram bu. Oğuşlarda aralap жүрүп sizge görgüzüp koyun. Дүмбүл дагы сатылат. Мындай кылып туруп комплект кылып коет. Бираз козгарын бар экен. Болгарский жана башкаларды дагы. Мына дарыбыз. Мына каралай кесип дайындап койгон. Мына болсо ne de kodlu ananas, canavar nasarti içinde her kандай almanın kesilgeni. Görüyorsunuz. Nol jakta da kasarti ken, kupunay var ken, darız var ken, cüzüm var ken, ananas var ken, koğum var ken bir düşünde. Nol jakta da kasarti ken. Gördünüz? Nao cüzümdün bahası $2.38 cent ken, bu 1 pound'u. Ne olursa 2 pound çıksa, şunda bir $5 olup kaldı. Bu bunay canavarşka. Ama et satkan. Adel farş canavarşka ettir. Şunda öyle modelerde balık var. $10.68 centke olmuş balık. Bu usta şunda ekinde. Ocakta da balık türleri. Bundaylar da var eкен да. Жанагы не деп койчулар муну? Осьминог беле жок. Атын ушундай да таппай калыш керек экен да. Мындай мындай балыктар бар экен. Азыр алабыз. Мындайдан эле бирөөнү алып алсам, шорба салам го дейм мен барып. Чөтө мына воздух менен болуш керек эле да, мындан карабайсың, ичи жумшап калып тур да. Катуу болуш керек го, ич. Жакшы эмес. Мен продуктаны алып атам. Мен силерге да бир нерсени көргөзөйүн. Мына ошол Walmart'тын коляскасы да, мындай инвалидтер отуруп алып, ошо башкарып, алдында продуктасын кылып кете беришет. Ушундай условиялары жакшы да. Кайсыл супермаркетке барсаң, телешке анан 1-3, 2-3 мындай жок дегенде, жанагындай neler var. Olsa kalaskasının önünde жүрөт. Asılkındayga oturup alsa dele oladı. Karaştıganlar жүрөт, mında karaştar. Özü mında energetiklerdi köptele içpeyim. Kança kede için gelip battı. Bir blogu Red Bull'duku $20 eken da. Olsa $20 eken içinde 12 штук. Biz köptele içmeyimde 4 tile alıp koyun. 6'lığı var elede şu. 6 штугу barları var elede Red Bull'da. Жолда сатып алсаң бирөөсү $3. Ama o жерде азыр $4-7 экен да. Мына жакта соктор монтип чоң-чоң идиштерде эле. Мына алманын согу $2,5 экен. Канистрлерде эле куюп коет да. Мына болсо 4.66 eкен. Мына ол 5.96 дейт. Мына $3 eкен. Ушундай. Же печеньялар. Мына печеньянын баасы мына 5.98 eкен. Мында болгон печенье. Продуктанын бааларын көргөзүп кой деп, ошо заодно көргөзүп койлу. Мына эки тең эркек бала, чачтардын карагыла. Меникинен жакшы экен чачтары. Эки тең эркек бала монорчу. Мына бул жерде ушундай. Мынанын чачын кара.
Erkek баланың чачын өріп алышты. Мынау дағы еркек екен. Яна көктердің арасына келіп алғанмын мен. Қой кеттім. Что-то бүтелі башқаша адамдар жүреді. Бе қайда бөлек рядқа түсіп кетейін. Браттан алдық. Башың айлану ile келсең шыққың келбей, аналы мұналы ile жүру ile уақыт кетіп қатта. Мына жақта киім кече. Мына еркек бала, мына чашын қарап олай. Мына чашты қара. Қантет мына чачай. Жана кино барлығы, жана Арнольд Шварценеггердің киносында. Қайсы киносы барлы, Терминатор біле. Ошондо бұдағының чачын оқшаш қой. Мынаке самообслуживание да. О жерге келесің, қоясың, пакетке саласың, өтіп кетесің. Чип кететқанда чекті көргөз чип кетесің. Мына, например, мындан баштайлы, мына. $7.34. $7.34 өзінің басы. 29 цент налог. 763 болды. Бардығына өз-өзінше налог да. Шындай. Неге? $47 болды. Продуктаны алдық. Әме жүріп чип кетатқанда бір жерден тоқтап газ алып алышыңыз керек, газ таппадым. Аз ойын жерден сұрайды. Қая кетіп қалды? Мына кетіп қалды тұра. Көрсет, оны аял көрсет дейді тазыр. Оны аял көрсет дейді, şu ayala көргөзөбүз. Оны аял. Hello. Yes. Good. What? Excuse me. Okay, thank you. Thank you. Okay, şunu küçük ederiz. Продуктаны қылдым, ет баратам. Жана сөзім құр болбасын. Мына көрдіңер. Бұл жерде мынандай флешка менен чоғылтады. Мына пульт менен эле алдын башкарып буруп коет, колунда пульт бар. Шу менен эле мына терип жүрөт флешкаларды каякта болсо. Бизде Россияда бизде дегенде билесиңер эми. Кандай кылып жыйнайт аны биздин мекендештер кыйналып жүрөт. Машина бияқта тұрады, машина салайылдағынан жөн ойлы. Көп нәрсе ала алған жоқпын. Тесімен шип қалды. Не алышты. Жүрі өресінде мен ұнытпуым деп қойғанан. Машина отырғаннан несіңе келеді. Кейінкісінде аламан ем дейсің да. Газ таппай. Кечеді екі Валмартқа бардым жоқ. Назыр мөрді Хом депот деген ондай строительный магазин екен, гипермаркет екен да. Ушул жаққа келдім, ушул жерде болуш керек деп газ таап алып, тамақ жасап ичейин десем, жолда заправкаларда болчу эле, барган заправкаларында калбай калыптыр. Баргандай складтар экен да, ар кандай размердеги складтарда. Chevrolet Silverado дейт, американский Porter экешикте. Артында көрдүңөр инструмент салган багажы менен. Алдыңарда көріп тұрған бұлар шашылық пішіра тұрған атайын. Бізге оқшы от жақпайды, мұл жағында газ балон қойып дағы. Алып шашылық пицца жана ошқыларды пішіра тұрғандар. Балары $350 кен. Болсынның $500 кен. Арғанда размердегі кенде, мұл жерде $200 тұрады. Шашылық пішіруші атайын, ұшындай дайын мангалдар. Ама ол жақта огородқа керектелүүчү техникалар екен. Жанагы огородта айдачу, прицепті қаралы. Кішінекей. Соның ғой газондорды қырықчу машиналар екен да. Даже мынау жада қалса инвалидтердікі оқшайды да. Кішінекей тракторлар бар кен. Шылып ем Россияда деле бар, негізі көргөзіп қойытам да, шындай сатқан жерге келетам. Азыр кирип газ баллон алабыз. Ана жақтан кирип газ баллон алабыз.
Haydi bismillah. Hay. Allah su dele var kim bakta. Zapravkaga gelip to'xtab. Çıktı jetkirelek mi? Balonda almashtırdık. Gaz taptın da mı? Gaz balonu taptım akır. Tamak jasatam hazır. Okey. Tamak jasatam hazır. Hatta efir oladı, efir. Biz de alıp geldim hazır biraz. Ne olsa mayda koyayım dağı. Tamak jasatam, şorba jasatam, şorba. Şorba jasatam hazır. Kişine az kuru tırpan su koyup şorba jasayız. Kartoşka, saviz, et, piyaz kuru atam. Mesta son boldu mesta. Oturuşta karala. Suyunu koyup biraz ne koyayım. Ben kameram dayınlanğa çeyin. Жақсы жерлерден өтіп кетіп жатабыз. Жақсы жерлерде тартып қалайын деп камерамды ұрлағанға шейін жақсы жерлерден өтіп кетчүлей болдық та. Ушундай подъем екен. 3 баласы екен да. Встречный машина болса улдайды екен. Улдыймен кеттір да алар. Подъемға 110 мен. Біздің километрге айтқанда 110 мен чыгып баратам. Сағат тиле таш экен. Меке ушундай болгон темир тезек чыгарган, жасаган, кураштырган завод экен ошол жерге келдим. Азыр эми чүрөбүз буюрса. Чүрүп баштадык буюрса. Ремендерди жыйнайбыз. Жоржа деген штаттамын. Ушул жактан жүгө алабыз. Бул жакта күн жылуу. Погода сон. Мына 3 стопканы 3 палетти чүрсөк бошойбуз буюрса. Болду ушу менен бүгүнкү саякатта каяктады. Саламатта калыңыздар, тынч болуңуздар, ийгилик болсун.